жыныс мүчөнү сындырып алса болобу жана ал кандай коркунуч туудурат? Ооба, сиз теманы туура эле уктуңуз. Көрсө жыныс мүчөнү дагы сындырып алса болот экен. Уролог-андролог Роман Дадажанов бул көрүнүштү сейрек кездешүүчү нерсе дейт. Ошентсе да маал-маалы менен эрекцияны башынан өткөргөн ар бир эркек айтылуу көйгөйгө туш болушу мүмкүн. Билесиңби Кейджи бул кандайча болоорун жана эмне кылуу керек экенин билип көрдү. Сынган жыныс мүчө деген эмне? Жыныс мүчө сөөк эмес. Ал жерде сындыра турган эч нерсе жок. Ал көңдөй телолордон турат. Эркек эрекция болгондо көңдөйлөр канга толот. Бул жыныс мүчөнү күчтүү кылат жана катырат. Көбүнчө мындай жаракат интенсивдүү жыныстык катнашта же мастурбация учурунда пайда болот. Жыныс мүчөнү катуу ийип жибергенде жанагы көңдөйлүү телонун оболочкасы жарылып кетет. Негизги белгилери кандай? Жыныс мүчөнүн сынганын көрсөткөн бир нече белгилер бар. Булар: сынган учурда кычыраган үн чыгат, дароо эрекция жоголот, катуу оорутат, теринин астында кан толуп көгөрүп чыгат, заара кан аралаш чыгат, жыныс мүчө кыйшайып калышы мүмкүн. Ошол учурда жыныс мүчөгө муздак бир нерсе коюп, дароо урологко кайрылуу керек. Эскертүү: эч качан үйдө дарылап же өтүп кетет деп күтүп отурбагыла. Бул абдан коркунучтуу. Жыныс мүчөнүн сынганы эмнеси менен кооптуу? Мындай жаракат сөзсүз түрдө жыныс мүчөнүн деформациясына алып келет. Ошондой эле эркектин эрекциясын биротоло жоготуп, төшөк алсыздыгына чалдыктырат. Заара кылууда өмүр бою кыйналып калышы мүмкүн. Кантип дарыланса болот? Бул жерде бир гана жол бар: медициналык тез жардам. Демек дароо жардамга кайрылуу керек. Же врачка баруу, же тез жардам чакыруу. Уролог, андролог же травматолог жаракатты карап, симптомдорун сурайт. Бул диагноз коюу үчүн жетиштүү. Кээде кошумча экспертизалар талап кылынышы мүмкүн. Мисалы, УЗИ же МРТ. Алар сынган жерди аныктоого жардам берет. Эгерде жаракат оор болсо, операция жасоого туура келет. Уролог-андролог Роман Дадажанов дагы бир жолу эскертет: эч качан өз билимдик кылып дарылабагыла. Ден соолукта болуңуз.